Урматтуу жарандар, учурда өлкө аймагында заманбап технологияларды, анын ичинде жасалма интеллектти колдонуу менен алдамчылык фактылары көбөйүп жатканын билдиребиз. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги бул багытта активдүү иш алып барып, жарандар арасында түшүндүрүү иштерин тынымсыз жүргүзүп жатканы менен, оңой олжого жана акчага азгырылып жаткан мекендештерибиз аз эмес. Жогорудагылардын негизинде Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы дагы бир жолу эскертет. Шылуундардын торуна түшүп калбоо үчүн жарандар алгач алдамчылыктын түрлөрүн билип алышы керек. Урматтуу жарандар, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы эскертет. Бүгүнкү күндө интернет баракчаларда белгисиз адамдар адвокатуранын атын жамынып, биз сиздерге юридикалык жардам көрсөтөбүз, финансалык брокерлерден акча өндүрүп беребиз деген маалыматтарды таратып жатышат. Бул маалыматтар жалган. Эгер сиздер ошондой учурларга кабыл болсоңуздар, түзмө-түз укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Ал адамдар менен келишим түзбөстөн, лицензиясы барбы, жокпу текшербестен акчаны бербөөңүздөрдү суранабыз. Урматтуу жарандар, бүгүнкү күндө финансылык алдамчылык маселеси актуалдуу маселелердин бири. Ошондуктан Улуттук банк мамлекеттик органдар менен бирдикте, Ички иштер министрлиги менен бирдикте кеңири маалымат түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Биз көрүп тургандай, акыркы күндөрдө алдамчылар өздөрүнүн алдоо схемаларын заманбап технологияларды колдонуу менен жаңыртууда. Кээде Улуттук банктын кызматкерлери катары өздөрүн тааныштырып, жарандардын жеке маалыматтарына ээ болуу аракеттерин да көрүүдө. Ошондуктан Улуттук банк эскертет. Улуттук банк эч качан жарандардан өздүк маалыматын талап кылбайт. Мындан тышкары кандайдыр бир акча которуу операцияларын дагы жүргүзбөйт. Ошондуктан сак болуңуздар. Кандайдыр бир белгисиз телефондук номерлерден болгон чалууларга жооп бербеңиздер. Белгисиз видео шилтемелерге дагы өтпөңүздөр. Жана жеке маалыматтарыңыздарды эч кимге бербеңиздер. Эгерде мындай жөнөкөй эрежелерди сактабаганда алдамчылардын курмандыгы болуп калышыңыздар мүмкүн. Урматтуу жарандар, сак болуңуздар, алданып калбаңыздар. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Мен сиздерге айтайын дегеним, азыр интернет мошенничество деген өтө өркүндөп аткан кези. Интернет тармактарында көрүп билип эле атасыздар. Ошон үчүн айта кетчү нерсе, абайлаңыздар. Жанагындай иш сунуштоо, акча которуу, лотерея деген сыяктуу бирөөгө жардам кыл, анан технический бир жерден оңдоп берием дегендер көп болуп атат. Ошон анык далилин билмейин, эч кандай акча которуп, сыздап калбаңыздар деп суранат элек. Бир туугандарыңыздарга айтканды унутпаңыздар. Ар кандай приложениялар келет. Аны ачпаңыздар. Ушуну ачсаң анан мынча баланча сом утасың, анан баланча миңди сразу ал деген баары калп. Ошон үчүн интернет мошенниктерге кабылбаңыздар. Сиздерден сураныч, биринчи чын төгүнүн тактап билгенден кийин которчу акчаңарды которуп жүргүлө. Туугандарыңарга жалпы кыргыздар ушундайдан аман болуңуздар. Анткени азыр ушу интернеттен мошенниктерден аябай сыздагандар көп. Урматтуу жарандар, саламаттык сактоо жана Ички иштер министрлиги саламаттык сактоо уюмдары менен байланышкан алдамчылык фактылары көбөйүп жатканын эскертет. Белгисиз адамдар жарандарга телефон аркылуу чалып, тез жардам кызматынын кызматкерлери катары өздөрүн тааныштырган соң, жакындарыңыз, бир туугандарыңыз учурда жандандыруу бөлүмүнө түшүп калды. Анын өмүрүн сактап калуу максатында ыкчам жардам бериш керек. Ал үчүн бизге акча которуңуздар деп суранышат. Эң башкысы, ызы чууга алдырбай, жакындарыңызга чалып, оорукананын кабыл алуу бөлүмүнүн телефону болсо ага байланышып, такташып алышыңыздар керек. Бул аракетти алдамчылыктын бир түрү катары билсек болот. Буга байланыштуу жарандардан өзүңүздөргө сак болууну суранабыз. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мусулман бир туугандар, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы Ички иштер министрлиги менен биргеликте эскертебиз. Учурда интернет бейкиндигинде муфтияттын өкүлдөрүнүн, ошондой эле жоолукчан кыз-келиндердин видеолорун өз максаттарына жетүү үчүн аны монтаждоо менен алдамчылык аракеттерин жасаган учурлар көбөйгөнүн билдиребиз. Сиздерди ушул сымал азгырыктарга арбалбай, оолак болууга, акыл калчап иш жасоого чакырабыз. Анткени алдамчылар ишенимге кирүү үчүн ар кандай кадамдарга барышат. Өз кызыкчылыгын ишке ашырып, акча табуу аракеттерин көрүшүүдө. Алардын бир гана максаты сиздердин акчаңыздарга ээ болуу.
интернет мейкининдеги акча каражатыңызды көбөйтүп беребиз же буга чейин инвестиция салып акча каражатыңызды ала албай алданып калсаңыз кайтарууга жардам беребиз деген күмөндүү шилтемелерге кирбеңиздер. Урматтуу мекендештер, менин каттоолучуларым, сиздерге өтүнүч бар. Көп кайрылуулар келип атат. Азыркы учурда интернет тармагында алдамчылар, мошенниктер, аферисттер абдан көбөйдү. Ар кандай жолдор бар. Кайрымдуулук жолунан болобу, же бир дары сатышы мүмкүн, бизнес сунушташы мүмкүн, лотерея ойнотушу мүмкүн. Керек болсо жанагындай онлайн таанышуулар аркылуу дагы элди алдашы мүмкүн да. Көп жабыркап калгандар да бар экен. Керек болсо менин да сүрөтүмдү алып алып, үндү деген окшоштуруп, нейросеть деген бар. Ошол жактан GPT аркылуу үндү окшоштуруп, мен сүйлөп аткандай да. Мен жакында эле өзүмдүн видеомду көрдүм, бир реклама менен келди да Instagramдан. Мен якобы бирөөлөргө дары сатып атам да, дарыны мактап атам. Буну алсаңар, буга кошулсаңар, бул деген силерди аяктырат, бул мындай оорудан да, керек болсо рактан да аяктырып жиберет дегендерди көрүп алып таң калдым да. Сиздерден сураныч, өтүнүч, эч кандай андай нерселерге ишенбеңиздер, өзүңүздөр сак болуңуздар, жабыркап калбаңыздар, сураныч сиздерге. Урматтуу кыргызстандыктар, алдамчылардын айла амалдарына кабылбаш үчүн эмоцияга алдырбай, этият болуу керек. Өзүңүзгө, үй бүлөңүзгө кам көрүңүз.